Dünya yüzünde böyle ellerde özlerinin şahmat oyunları var. Misali Japonya'da, Kıtay'da, India'da, cana başka ellerde. Oşun üçün men Kırgızlardın şahmat oyununu oylap tapsa bolboy degen oy menen uşul şahmat oyununu oylap taptım. Oyundun atı çabul dep atalat. Bul oyun 26 çükö menen oynanat. Je bolboso 26 figura dep koysak bolat. Çükölördün bardığı götüründe жүрүш жасап жүрөт, жанап чабат. Алдыга, артка, капталына жүрө берет. Карантин учурунда ушул оюнду жасап алып, үйдөн чыкпай эрме кылып ойноп отургула. Оюнда 154 квадрат бар. 10 жоокерлер бар. Bir хан, анан хандын желдети, Karol çegaranı gözөмөлдөп турган. Çegara zındары var. Andan tышкары 2 zindan var. Al zindanga xandın janınдағы желдети менен жана Karol чыкпаса ошол экөөнү салып кое турган zindan. Азыр мен бул шахматтын теориялык жактан көрсөтмөлөрүн сиздерге көрсөтөйүн.
Hazır melemi söz menen düşündürüp bereyim. Bu şahmatta bu yerde 10 joker var. Anan Xandın celdeti canındağı. Anan Xandın arçağındağı Qarol. Bu çegarаны qarap turgan Qarol. Qarol bunday tegrekçenin üstünde bolat. Xan bolsa bunday kvadratın üstünde bolat. Al emi celdeti olsa adağı tikindey tegrekçenin janında bolat. Al emi mo kires bolup turgan bul Xandın үйü. Bul Xandın үйüne özünden başka hiç kim gire albayt. Xandın iki jagındağı Qarol menen celdeti gire alat. Al emi bu setka iki setka bolup turgan. Bul zından. Kolga түшкөн мына eki Xandын желдетин же болбосо Qarolун алып келип ушул зынданга салып коёт. Салып койчу зындан. А мына eki birinci катардагы сызыктар бул зын менен тосулган чегара. Ушул чегарадан өткөрбөш керек. Эгерде бул чегарага өтүп кала турган болсо, мисалы душман келип туруп бул чегарага өтүп кала турган болсо, анда мына eki Xandын жанындагы желдетин алып бараттагы зынданына салып коёт бияка. А өзү болсо өзүнүн чегарасынын ичине бараттагы каалаган жерине өзүн туруп алат. Ana ушинтип зынданга салат. Эми булардын жүрүштөрүн айтайын. Jokerler бүт бары тең G түрүндө жүрөт. 3 клетка, өзү турган клетканы эсептегенде 3 клетка жүрөт. Мисалы мына 1, 2, 3 G түрүндө жүрөт. Чапканда дагы G түрүндө жүрөт. Алга дагы, артка дагы, капталына дагы G түрү менен жүрүп, G түрү менен чага беришет. Бүт бардык жокерлердин баары ошондой чагат. Xandын жанындагы Qarol дагы, желдети дагы G түрүндө чагат. Жалгыз гана Хан өзү каалаган точкаларга барат, бирок бир гана жүрүш жасашат. Алдыга, капталына, артка, а бирок Хан чаба албайт. Хан качканды гана билет. Эми жоокерлердин дагы бир шарты, эгерде өзү ордунан жүрө элек болсо, 7 клетканы жүргөнгө акысы бар. Мисалы мына момундайынан барып 7 клетка, G түрүндө 7 клетканы жүрө алат. Себеби ордунан жүрө элек да. А кокус ордунан мынтип G түрүндө жүрүп койсо, анда 7 клетканы жүргөнгө акысы жок. Анда аягына чейин эле 3 клетка менен G түрүндө жүрө берет. Только момундай жүрө элек гана жоокерлер биринчи жүрүшүндө гана 7 клетканы жүрө алышат. Өзү турган клетканы кошо эсептегенде. Ал эми Ханды кантип кармашат? Мисалы Моорекинде учур келип калса, мына Хан уже колго түштү. Хан оңго барайын десе, мына бул G түрүндө барып чаап салат. Ошон үчүн Хан жүрө албайт ал тарапка. Эгерде буяк тарабына жүрөйүн десе, анда кийинки фигура чаап салат. Ал эми бер жагына жүрөйүн десе, анда дагы бул клетка G түрүндө келип чаап салат. Ошондуктан Хан эч жака жүрө албай калгандыктан бул уже колго түштү деп эсептелинет. Бул оюнда тең чыгуу болбойт. Ханды колго түшүрөт, же болбосо жүрүш жок болуп калган учур болуп калса, эки тарапта тең. Анда чүкөнү өктөшөт. 3 жолудан өктөшөт. Кимисиники айкыр турса, ошол утканга эсеп болуп эсептелинет. Мына ушул шахматты үйрөнүп алып, үйүңөрдөн чыкпай отуруп алып ойносоңуздар болот. Бул шахматты жасап алып, бизнес кылсаңар да болот. Жалаң чүкөлөр менен ойноткон шахмат кылып алып
ар ким каалагандай кылса болот. Же болбосо мына мен дагы жасап койдум, клеенкага чийип алып деле, жыгачтан фигура жасап алып деле ойносоңор болот. Фигуралардын ордуна топчуларды коюп ойносо да болот. Ар кандай нерселерди жасап ойносо болот. Эгер дагы түшүнүксүз болуп калса, кийинки учурда дагы түшүндүрүп беришим мүмкүн. Саламатта болуңуздар.